Бул мен кол өнөрчүлүккө кызыкканымдын себеби кичинекейимден эле апам уус чебер болгон. Апамдын аркасынан ушул таланттын ээси болуп калдым. Чеберчилик чексиз байлык бул. Апаман мага өткөнүнө өтө кубанычтамын. Ушул апам аркылуу өткөн. Мектеп убагында эле окуп жүргөн кезибизден эле биз ушул кийиз боюнча оюп бычууга кызыгып калдык. Камырга бул туз салынат. Бул камыр менен чийилген илгерide эле. Ушул үлгүнү түшүрүп алыш максатында түтүккө камыр кирип калат да, анан чийгенде узак убакка чейин жетет да, мыналчы. Кайра тигил жака. Бу жака сүрткөнгө мына узак убакка камыштын ичине анча-мынча камыр кирип калат да. Ошондуктан ушуну чийебиз. Мен шырмал, оймо теке кийиздерди чием, ат жабдууларын жасайм, жайнамаз жасайм, дорожка, ушул сыяктуу бардык буюмдарды колуман келет. Жастык деле тигип, чийип, заказдар болгондо чийип берип, сатып деле турам. Ушу анча-мынча бизнес. Бул олпокту мурунтан энелерибиз оюп тигип келген. Бул оюлганда бири-бирине шайкелешип келип, эки түрдүү олпок чыга келет. Мына ушундай. Мен ушуну чийбей деле мынтип кыркып көргөзө алам да. Бул дагы болсо апаман калган чеберчилик. Эми буну минтип бири-бирине дал келиштирип чыгабыз. Оюлган кийизди ошондо мен бул жерде азыр чийилбей эле тууралап кеттим кийизди. Мына ушинтип буну бири-бирине тигип, анан кийин эки